Кээ бир тармактык маркетинг компанияларында эгерде сиз бизге келип биздин бизнеске иштесеңиз, биздин компания менен иштесеңиз, бизде ай сайын бал жабуу деген нерсе жок, ай сайын соода кылып туруу, ай сайын PV жасап туруу деген нерсе жок. Бизде бир эле жолу адамдар алып койсо акча чөбөрөт деп айтышат. Бул чынбы же жалганбы? Жалган. Эмнеге? Эмнеге дегенде мына бир суроого жооп берип көрүңүз. Кайсы бизнесте адамдар ай сайын соода кылып турбаса акча түшөт? Мисалы үчүн кафеге адамдар бир жолу келди, ушул айда бир жолу келди, кийинки айда келишпеди, акча ташташпады, тамак сатып албады, акча түшөбү? Жок, акча түшпөйт. Демек, кандай гана бизнес болбосун, адамдар ай сайын келип соода кылып турса гана ай сайын соодадан акча түшүп турат. Бизнестин баары ушундай түзүлгөн. Ал эми сиз ойлойсузбу, сиздин компанияңызда адамдар бир жолу соода кылып койсо бир жылда ушундай ай сайын акча чөбөрөт деп ойлойсузбу? Ошол адамдын соодасына сизге бир жылда бир эле жолу акча түшөт. Эгерде ал бир жылда 10 жолу соода кылса, анда сизге ошол адамдын соодасынан 10 жолу акча түшөт. Ал эми 100 жолу соода кылса, анда 100 жолу акча түшөт. А бирок сиз иштешкен компанияда бир эле жолу соода кылып койсо акча түшөт деп атат. Бул жалган. Эгерде сиз ошол компанияда иштесеңиз, анда сиз ай сайын сизге акча түшүп турсун десеңиз, анда сиз ай сайын улам, жаңы, кардар, жаңы адам каттап турушуңуз керек болот. Ошондо гана сизге акча ай сайын түшүп турат. Ал эми ай сайын соода болуп турчу компанияларда бул көбүнчө ай сайын өтүп турчу продукциялар болот. Ай сайын адамдарда бүтүп турчу продукция болот. Кандайдыр мисалы үчүн шампунь ай сайын бүтүп турат, самын ай сайын бүтүп турат. Ушул сыяктуу продукциялар болсо, ал жерде сөзсүз ай сайын соода болуп турат. Сиз ай сайын ал дебесеңиз дагы ай сайын соода болуп турат. Ал жерде акча ай сайын түшүп турат. Айталы сиз 500 адам каттап койгон болсоңуз, 500 адам 500 кардар болуп өзүнө алып атса, 500 кардар ай сайын жаңы адам каттабаса да акча чөбөрөт. Ал эми бизде ай сайын соода кылыш керек эмес деген компанияларда сиз ай сайын акча түшүп турсун десеңиз, анда сиз ай сайын жаңы адам каттап турушуңуз керек болот. Ошон үчүн ай сайын соода болбосо да акча чөбөрөт деген бул жалган. Ага ишенбеңиз. Андай компанияга барсаңыз, өзүңүз түшүнүңүз, кандай кыйналасыз, ошол эле акчаны таап туруш үчүн сиз улам жаңы кардар, жаңы адам таап турушуңуз керек. Сизби, сиздин командаңызбы айырмасы жок. Бирок көпчүлүк менен сиздер улам жаңы кардар, жаңы адам таап турушуңуз керек. Ошон үчүн андай компаниялардан 1 жылдан 2 жылдан карасаңыз, адамдардын көпчүлүгү кетип калган болот. Эмне үчүн? Жалган экенин түшүнүшөт. Бирок андан кийин алар тармактык маркетинг бардыгы алдайт деп ойлошот. Жок, ошол компанияда иштешкен лидер алдап атышат сиздерди. Сиздер алдабаган компанияларга барыңыздар. Алдабаган компанияда чындап эле айтышат, ооба ай сайын соода болсо, анан ай сайын акча түшөт. Бизнес ушундай түзүлгөн деп түшүндүрүп айтат.